Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучуларым. Кезектеги онлайн сабагыбызды баштадык. Көркөмөнөр сабагы. Тема перспектива жөнүндө түшүнүк. Перспектива деген сөз аркылуу биз тартылган сүрөттөгү мейкиндиктин тереңдигин түшүнөбүз. Эгерде кагаздын тегиздигин мейкиндик деп элестете билсеңер, анда силерге сүрөт тартуу кыйла жеңилирээк болот. Аны аткаруу оңой эмес, бирок силер буга акырындык менен үйрөнөсүңөр. Сүрөттө тереңдикте кандай сүрөттөө керек? Муну чечүүгө аракеттенели. Столдун үстүнө кандайдыр бир кутучаны койгула жана аны ар тараптан карагыла. Кутучанын ар түрдүү болуп көрүнгөнү аны силердин кайсы жерден караганыңарга жараша болот. Үстүнөн караганда анын үстүңкү бети тик бурчтук формасында көрүнөт. Бир аз ылдыйраак капталынан караганда каптал жактары көрүнөт. Анда кутучанын үстүңкү бөлүгүн караганда чындыгында тик бурчтук формасында болгонуна карабастан ал таптакыр башка формада көрүнөт. Демек, кайсы жерден караганыбызга жараша ар кандай нерселерди биз ар башкача көрөбүз. Бирок биз сүрөттөрдө нерселердин чындыгында кандай экендигин сүрөттөбөстөн, аларды кандай көргөнүбүз боюнча сүрөттөп беребиз. Бирок ушулардын бардыгында белгилүү мыйзам ченемдүүлүк бар. Аны перспективанын мыйзамдары дейбиз. Деңгээл сызыгын эске салалы. Бул жөнүндө 1-класста айтылган. Деңгээл сызыгы көзүбүздүн тушунда тургандыгы маалым. Демек, көрүү чекити да деңгээл сызыгынын тушунда турат. Перспективанын мыйзамы боюнча бардык бизге жакын нерселер даана көрүнүп, ал эми алыстаган сайын түстөрү бозоруп, кичирейип отуруп көрүнбөй калат. Бул тоолор деген сүрөттөн баамдап көрүүгө болот. Бул фотографиядан да дарактар жана машиналар бизден алыстаганына жараша кичирейип, жол ичкерип, деңгээл сызыгында чекитке айланганын көрүүгө болот. Тапшырма. Мейкиндиктин тереңдиги көрүнгөндөй кылып, пейзажды тартып көргүлө. Анда жакын жана алыс турган нерселер көрүнгөндөй болсун. Мисалы, дарактар, үйлөр жана башкалар. Демек, силер билишиңер керек. Нерселер бизден алыстаган сайын кичирейет. Эң алыс нерселерди биз деңгээл сызыгынан көрөбүз. Кана анда балдар силер аракет кылып көргүлө.